Can öynümde günüm var deyip durgan, Жүрөгümde suyum var suyup durgan, Kulağımda sıykırdı dobuşum var, Kanım menin aylanıp жүрüp durgan, Karegimde sürötü жашайтанын, Караймдағы кайгымды азайтамын, Алда кайдан агылып келип турган, Сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Карабайсыңбы? Албай атканын. Көргөндө да ушундан көрдүңбү кордукту? Шашпа. Бир көзүңдөн жаш, бир көзүңдөн кан агызбасамбы? Эмне дейт? Я. Иши оңунан чыкканча тимелее жекелеп, күнүнө 2 маал чалып, айламды гана кетирди эле акмак. Эми ойлогон оюнан чыккандан кийин селпектеп тимеле, кайпактап мага карматпай, мен аны таппай калчудай болуп. Жумушум көп деп коет мага. Көрдүм мен анын жумушун. Тимеле ынак менен шына аралашып, мейманканага кирип бараткан жеринен кармадым. Кайда качып кетет дейсиң? Канча карыз? Ал өзүн селпектетип канча бактылуу сезсе, мага ошончо карыз. Ай. Шумдуксуң го. Анда өмүр бою кутулбайт го сенден. Сен эмне? Аларды өмүр бою жашайт деп ойлоп атасың. Болгондо да жанагы харам дүйнө менен. Мен ага айттым. Алтыным, дөөлөт деген тоголок болот. Колуңдагы дөөлөтүңдү кармап албасаң, кимдир бирөөгө ооп кетпесин деп. О, бизгеби? Бизге деп өзүңдү кып чыгчы. Суу ичкен кудугуна түкүрбеш керек болчу. Ошону айтпайсыңбы? Кече эле мурдунун суусу куюлуп, ыйлап жүрбөдү беле. Ушул даражага тимеле кече эле келип калгансып. Эсептешип бүтпөдүк беле дейт мага. Эч кандай месептешип бүтө элексиң алтыным. Сен мени менен эсептешиш үчүн бир өмүрүң аздык кылат. Мен бирөөнүн алмончоктой аялын жаркыраган жарынан ажыратып, сени ушул күнгө алып келгем. Керек болсо, сенин дагы, ынагыңдын дагы тагдыры менин алаканымда ойноп турат дедим. Ырас айтып турсуң? Анан ал эмне деди? Эмне десин? Тастаңдаган тастаке.
Билгениңди кылып ал дейт мага. Ай. Чынымды айтсам азыр чын эле эмне кылсам деп отурам. Ликебай. Бері қарасаң? Айта бер. Ақылың бар, есің жоқ эле кыз экенсиң, Ликебай. Не десең? Эми аз убакыттын ичинде эле тиги Айнуранын ачылып, тимеле чачылып кеткенин карабайсыңбы? Менин оюмча анын жигити бир укмуш жигит окшойт, Оңбогон эле немесиң, Менин чымындарым сага ооп кеткенби дейм да. Кээде эле алдыгы бөксөмең толуп тимеле. Акылың ашып, ташып кетет. Ой. Айнуранын анча мынча акчасына алданыптырбыз да. Мээбиз жок да. Аны башында эле билсек, баары башкача болмок да. Билбейм. Бөксөмө деп коет. Эмнени? Кээде сен эми көп нерсени эле салбагандай кичине аңкоорок кызсың го. Эмне дейсиң? Эмне деп атасың? Айтам да. Айнурадан сен эмнен кем? Эми сенде ой десе ой, өң десе өң, сулуулук десе сулуулук бар. Ойдеги акылың шумдук го сен. Калп эле жасакерленбечи. Ой, эми ошондо баарын билгенде баары башкача болмок да. Эмнени билгенде? Эми ошондо жанагы жигиттин башында эле сага кандай сонун жарашаарын билгенде башкача ойлонмокпуз да. Извините. Ошону айтсаң. Көрдүңбү? Мен деле ошол жөнүндө ойлогом. Кудай-ай. Эми ошонун баарын өчүрбөй эле жүрөсүңбү? Өчүрүп койчу. Эмне жумушуң бар сенин? Өзүм билем, өчүрөм, өчүрбөймбү. Билгем сени. Билсең эмне кылайын? Акылың бар, эсиң жок деп ушуну айтыш керек. Ушундай акыл менен жаш баладай болуп, айткандын баарына ишенип, аңко десе. Эми биз аны кайра алдай алабызбы? Чапкан сайын көз чыкпайт болсокчу. Сен эмне? Менин мээлегеним жаза кеткенин көрдүң беле? Тимеле тикиресиң да. Девушка, спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Ой. Большое спасибо. Жүреме? Ай. Болдубу? Рахмат. Жүріңіз, апа. Келіңіз. Саламатсың ба, Айланайым? Бұл менің апам. Өтіңіз, апа. Өте өріңіз. Жүзчі. Өзү бир бөлмөлүү үй болсо, каягыбызга батабыз, эмне алып келдиң? Эмне болду? Ишенесиңби нак? Мен чарчадым. Жумушта деле ошол кофе чай берип конокторуңду тосмой. Тажадым мен. Сени көз качан үйдөн тамак иштик. Ресторанда эле жүрөсүң го? Апама чай берип кой. Кайырлык болосуң, Садагасы.
Эмне болду? Эмне болсун? Жөн эле сурадым. Кайерден экен айырмасы кандай? Апей, Ушул эле жерден болом. Шаардыкмын. Колхоз эмесмин. Дагы суроолоруңуз барбы? сууну сиңген жерге сеп. Сөздү уккан кишиге айт деген. Башка суроом жок. Ынак, кел. Апа, чайдан ичиңиз. Сүттөп чай куюп берейинби? Рахмат айланайын. Ынак, мени үйгө жеткирчи. Мен үйгө барам. үй ботум. Жаңы эле келдик го. Түн ичинде кайда барабыз? Мен сени машинеде күтөм, Ынак. Тезирээк бол. Келиң Саржанжы. Кандайсың? Жакшы. Өзүңүздө эмне жаңылык? Менде эмне жаңылык болмок эле? Жаңылык деле жок. Өзүң көрүп аткандай? Баары бир калпта. Тайкен байгыдай элеби? Өткөндө экөөбүз жолугуп таң атканча сүйлөштүк. Анан мен жөнүндө бирдеме дедиби? Биз экөөбүз чогулганда таң атканча сүйлөшүп кетебиз да. Апам урушкандан жарыкты өчүрүп алып, анан шыбырашып сырдашабыз. Черибиз жазылып калат. Бирок анан эртең менен тура албай азабын тартабыз. Анан эмне деди? Мен жөнүндө бирдеме дедиби? Ал айткан жок, мен айттым. Анан Ал сизди Аружан жакшы кыз дейт. Ишине так, тыкан, таза. Айттор жакшы кыз дейт. анан дагы эмне деди? Башка эчтеке деген жок. Анан мен сизди сүйөт десем унчукпай койду. Акшы бала жөнүндө сүйлөштүңөр да, Ооба. Мен билем. Ал кээде мени менен аябай сырдашкысы келет. Анан ошонусун эле айта берет. Мен ал аялды жек көрөм. Кызганам. Бирок карнасты тарынткым келбейт. Ошон үчүн анын сөзүн уга берем. Ал менин ушинтип кыйналганымды билсе гана. Билбейт го. Балким билип. Ушунта берсе анда мен аны эч качан кечирбейм. Үйгө барганда апам маанайын деле карап турат. Арнас кандай жүрөт деп сурайт. А мен аны кубануу менен айтып берем. Мен да апама сиз тууралуу айттым. Ал аябай сүйүнүп калды. Анан дагы бир күнү Арнас экөө чай ичип кетсин деди. Чынбы? Чын.
Арнасы мени ээрчитпей койсучу. Эмнеге? Апам экөөсү айтсак макул болот да. Рахмат, Элиза. Андан көрө өзүң жөнүндө айтсаң. Сенде эмне жаңылык? Менде ошондой эле баары. Сиз ко күндө көрүп, жолугуп турасыз. А мен болсо ушул жумушта азыр аны көрүш үчүн эле иштейм го дейм. Ал качан келип калат деп эле. Деги ал өзү ким? Карыган киши эмеспи? Ой, жок. Жап-жаш. Анан да сиздин арнасыңыздай красавчик. Арнастай красавчик болушу мүмкүн эмес. Ал бирөө гана. Анан айтсаң эми. Ким? Бул ынак го? Бул Акшоланын күйөөсү да. Элиза, сен Акшоланын күйөөсү экенин билесиңби? О, Айнура, кандайсың? Шеф өзүндөбү? Ооба, эмне кечигип? Ой, тиги салонго баргам да кезек күтүп туруп калбадымбы кечке? Бүгүн өзгөчө сулуусуң. Аманат. Мейли, анан кечинде жолугабыз да, Айнура, мен келдим. Лилия, сен эмне кылып жүрөсүң? Эмнеге келдиң? Мен сага айттым беле? Мен сага эскерткем. Мени менен ойнобо дедим беле? Токто, Лилия, эсиңе кел. Айнура, бардыгы жайында элеби? Жайында бара бер. Саламатсызбы? Саламат. Келиңиз, отуруңуз. Ынак Кабылович, менин атым Лилия. Мен Айнуранын эски таанышы болом. Балким мен жөнүндө сизге айткан чыгар. Жок, укпаптырмын. Сиз эми бизнесмен жигит эмессизби? Жумуштарыңыз көп. Ошон үчүн маани берген эмессиз го. Лилия, сүйлөшө албайлыбы? Мен Ынак Кабылович менен сүйлөшүп атам. Айнура, биз сүйлөшүп алалы. Макул. Рахмат. Ынак Кабылович, мен сизди мыкты бизнесмен, жакшы ишкер, ийгиликтүү жигит катары билет экенмин. Рахмат. Анан сизди жакшы адам болсо керек деп да ниет кылып турам. Ошон үчүн сиздин кеп кеңешиңизди угайын деп келдим эле. Буга чейин такыр башка тармакта эмгектенгем. Анан ошо жакынкы убакыттан баштап бизнес менен, жеке ишкерлик менен алектенсемби дегем. Анан сиздин кеп кеңешиңизди
угуп кетейин деп келдим эле. Сиз ишкерлик үчүн өтө эле назиктик кылбайсызбы? Кечиресиз. Сыртымдан ушундай назик көрүнгөнүм менен өзүм кайраттуу эле кызмын. Албетте. Бардык ишти жасаса болот. Ынак Кабылович, сиз түштөндүңүз белең? Кечиресиз, мен сизди түштөнүүгө чакырып, анан өзүмдүн пландарым жөнүндө айтып берсемби дедим эле. Бул кезге чейин аял киши түштөндүрүүгө чакыра элек эле, тескерисинче мен чакырайын. Саламатсызбы, Дулат Кубатович? Мен ынактын үйү боюнча чалып жатам. Ооба, бүт баары бүттү. Кудай буйрса, үй биздики. Сатыкка кое берсек болот. Ооба. Чуркап жүрүптүр. Адвокаттарга, юристтерге барып. Эми биздикин билесиз да, кынтыксыз да. Баары чечилди. Эми дагы бир күн тура туралы, бир отоло түңүлсүн. Күйөөсүнүн документтерге жакшы түшүнбөгөн бизнесмен экенине көзү жетсин да. Ооба, Дулат Кубатович. Албетте. Эртең анда сатыкка кое берсек болот. Саламатта калыңыз. Ооба. Макул, жакшы туруңуз. Жакшы. Алло. Ынак кандайсың? Тынчымды алба, мен чогулуштамын. Мен сага баары бир айтып коеюн дедим. Ай күнүм жакында төрөйм. Биз экөөбүз уулду болобуз. Биз экөөбүз. Ошону башынан ойлонуш керек болчу. Бул сөз менен эле бүтүп калчу иш эмес. Сага да тынчтык бербедик, балам. Бизди кечир. Мен сени жакшы көрөм. Сен жакында төрөлөсүң. Экөөбүз эртең дарыгерге барабыз. Жакында экөөбүз көрүшөбүз. Сен төрөлгөндө бардыгы жакшы болот. Сен, Сезим, мен, атаң, баарыбыз чогуу жашайбыз. Атаң деген абдан жакшы адам. Күчтүү, акылдуу, камкор. Сен көп кабатыр болбо. Сен төрөлсөң, бардыгы жакшы болот.
Буйрутма берели. Сиз келгенче эле буйртма берип койдум. Сиздин табитиңизди таба аламбы, жокпу? Айтор. Сиз кандай буйрутма берсеңиз да биз үчүн шарт. Рахмат. Мени менен тамактанууга макул болгонуңузга рахмат. Сизди келбей коебу деп ойлодум эле. Рахмат. Тамагыңыз даамдуу болсун. Рахмат. Сиздей ийгиликтүү ишкер жигит менен тамак ичип атканыма кубанычтамын. Рахмат. Тамакка караңыз. Эмне бизнес баштайын дедиңиз эле? Чынын айтсам, жанатан бери оюмду топтой албай турам. Кыргызда кеп бар да. Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун деген. А балким сиздей бизнесмендердин алдында менин майда чүйдө ойлорум, долбоорлорум суу кечпегендей майда чүйдө нерсе сезилип кетет экен. Кандай десем, океандагы тамчыдай. Жок, антип ойлосоңуз жаңыласыз. Ишкердик үчүн кичинекей идеялардан дагы баштап куралат. Ошол сиз айткан океандагы тамчылардан куралат. Андыктан тартынбай сүйлөй бериңиз. Ынак Кабылович, мындай сүйлөшөлү. Сиз жакшылап тамак ичкенче, мен оюмду топтоюн дагы, анан убакыты келгенде жакшы тизмектеп айтып берейин. Шашпаңыз. Тамакка караңыз. Тамакка караңыз. Кечиресиз. Тамак ичип атсаңыз, наристедей сезилип кетет экенсиз. Анткени сиздин жан дүйнөңүздөгү күчтүүлүк, байоолук, аруулук жүзүңүзгө чыгып. Коюңузчу. Курсак ачкандык го. Демек, сиздин курсаңызды ачырып, жакшы тамактарды жасап, алдыңызга коюп эле тамак ичип атканыңызды суктанып карап отуруш керек экен да. Эркектерди билесиз да. Тамак ичип атканда образга кирип кетишет. Жок, мен антейин деген жокмун. Чындыгында, сиздин тамак ичип атканыңызды карап туруп, балалык кезиңизге кызыгып кеттим. Менин оюмча, сизди жакшы эне тарбияласа керек. Чынында апам жакшы киши. Айылда турабы? Ооба, айылда. Сиз кимге көбүрөөк окшорсуз? Атаңызгабы же энеңизгеби? Атамага. Демек, сиздин балдарыңыз сизге окшош. Кызым мага окшош. Кыз киши атасына окшош болсо бактылуу болушат деп коюшат. Бактылуу болсун. Ооба, рахмат. Айтканыңыз келсин. Siz Siz эмнегедир ойлуусуз. Жакшы эле бар. Мындай эл көзүндө жүргөн кишилерге, элдик кишилерге калк кызыктар болот. Ошол сыяктуу эле мен да жөнөкөй адам катары. Мен да сиздин жашооңузга кызыгам. Келинчегиңиз да ишкер да, Жок. Кесиби башка.
эгерде балким мен сиздин келинчегиңиз болуп калсам. Жөн эле ойлонуп кеттим. Сиздин жаныңыздан такыр чыкмак эмес болушум керек. Колуңузга кол, бутуңузга бут болуп дегендей. Колдо бар алтындын баркы жок деп айтышат. Балким сиздин келинчегиңиз сизди анчалык баалабайт чыгар. Ким билет? Негизи мындай, жакшы жигиттерге жакшы жар туш болушу керек. Менин оюм, балким сиздин келинчегиңиз жакшыдыр. Ойлонуп кеттим. Тамакка караңыз. Макул. Кандайсың, Айнора? Жакшы. Бүгүн канчага чейин иштейсиң? Күндөгүдөй эле. Кечинде чогуу тамактансак кандай болот? Макул. Сүйлөштүк анда. Кечинде чалам. Арнас. 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 Бир нерсе сурайын дегем. Сура. Бүгүн апамдын туулган күнү болчу. Сени аябай жакшы көрөт. Чогуу барып куттуктап кетсек, сүйүнүп калат эле. Кантип? Ошентип эле. Алар сени тууралуу билишет. Сени жакшы көрүшөт. Ошондой да. Ошондой? Мен иштен барып чогуу дастарконго отурганда эле эң биринчи атам сурайт. Арнас кандай жүрөт деп. Анан апам чарчабай, чалыкпай жакшы жүрөбү? Иштен тажаган жокпу дейт. Неге тажамак элем? Эмнеге антип сурашат? Эми жалаң аялдар менен иштеген үчүн ошентип ойлошот го. Анын үстүнө эркектерден акушер-гинекологдор аз да. Сен да ошентип ойлойсуңбу? Жок. Бирок. Эмне бирок? Бирок сен кандай иште иштесең да, дайыма сенин жаныңда болгуң келет. Эгер башка ишке кетсең, мени да кошо ала кетет белең? Айта албайм. Эмнеге? Чынын айтсам билбейм. А мен билем, сен эмнеге минте берериңди. Анын себепкери ким экенин. Ким ал? Акшолабы? Бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт. Сен бир нерсени билип, билбей туруп, ушинтип сүйлөй бербечи Суранам. Сен экөөбүз бул тууралуу азыр сүйлөшкөнгө. Болбойт. Сен экөөбүз азыр кыз жигит эмеспиз. Аружан. Түшүнүп атасың? А менин сага болгон сүйүмчү? Сага болгон мамилемчи? Эмнеге эле минтип бой көтөрө бересиң? Акшола деп. Андай болсо ачык эле айтпайсыңбы? Окудум интернеттен. Күйөөсү чет өлкөгө кеткенди. Башка бирөөдөн боюнда болуп калып. Анан ошон үчүн күйөөсү таштап кетиптир го. Айтты ачык эле. Нени? Ошол баланын атасы ушул болуш керек дегендердин арасында сен да бар экенсиң. Аружан. Экинчи мынтип айта бербечи. Мен сага чочун киши эмесмин да. Мен сен үчүн жашап жүргөнүмдү билесиң да. Айт ачык эле.
Эгер азыр чын эле сен ошондой десең, мен сага эч качан карап да койбойм. Сенин караганың, карабаганың мага кереги да жок, түшүнөсүңбү? Болбосо мен менен сүйлөшпөй эле кой. Же болбосо жанагыдай жалган ушактарга ишенбе. Мен андай акмактардын катарын толуктабайм. Анда эмне? Ар кандай ушактарды угуп туруп деле, күйөөсү бар экенин билип туруп деле. Эмнеге эле ансыз жашооң өтпөй калчудай сезесиң? Аружан, ой сен аны баары бир түшүнбөйсүң. Ой түшүнчү мындай. Эмнеге түшүнбөйм? Мен түшүнгөн үчүн сени жакшы көрүп, болбой эле баарын кечирип жүрөм го. Аружан, кичинекей кыз болбочу. Мен баары бир сендик боло албайм, түшүнсөң? Менин жүрөгүмдө башка адам бар. Акшы болабы? Мен аны жек көрөм. Ал сага татыксыз. Өз күйөөсүн алдаган акшы болар. Сени да жыргатпайт. Азыр ушундай кыз кезиңде мей чакырчысың. Кийин аял болгондо эмне болосуң? Бар. Үйүңө эртерээк барчы. Апаңды мен атман куттуктап кой. Аружан, сенден суранайын. Үйүңдөгүлөргө мен жөнүндө айта бербечи. Gir. Жатып туруңуз. Кыздарым ооруп, жумушту өзүм жасап атам. Эчтекеге жетишпей. Үй маселеси чечилдиби? Тиги адвокаттар эмне деди? Баары бүттү. Эмне бүттү? Ынак жаңы бизнес баштаганда үйүбүздү кепилдикке койгон экен. Үйдү алып коюшту. Кандайча? Ушул эле жетишпей жатты эле да. Эми эмне болот? Ынак эмнеге сага айтпай туруп ошого барды? Acar arman жазы жамгыр жады Жар жарым бөлүп салды тактыр Шолаң ак шолаң ал олосо Ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты Андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин Гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени Куса болуп изденип келдим жаным сусаганбы Биздеги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен